сизге кийинки суроо болсун. Мисалы бул эми ада эркектерге да тиешелүү жокпу, мындай экөөнүн сандары бир болгону менен баягы экөөнүн действиясы бирдей эле болот да. Ооба, бирдей эле болот. Же аялдарга башкача, эркектерге башкача болуп калабы, мындай суроо болсунчу. Кимдин үйү мындай жыйналбайт деген мындай суроо болсунчу. Кайсы сандагы адамдардын? Мындай собранность жок, жыйылбайт, жыйылбайт. Булар эми 6-сында, 15-inde, 24-ünde төрөлгөндөрдүкү көбүнчө ошондой болот. Эгер миссиясы эле башкача болуп калбасачы, миссиясында караш керек, бирок көпчүлүк алтыларды Кудай сүйгөн пенделер деп коет да. Алтылардыбы? Алтылар бриллиант общество деп коет. Алтылар деген дүйнө жүзүндөгү 3% адамдарды түзөт. Алтылар бир үй бүлөгө жөн келбейт да. 6 деген бала ошол үйгө төрөлгөндө, ошол бала төрөлгөн үйдө кадимкидей ошол жылы байлык келет да, мындай инвестиция келип калат өзүнөн өзү элечи. Анан даже социаль илимде көп биздин социаль мастерлер айтып жүрөт го, биздин президентибиз 6 да. Мына президентибиз болгондон бери жакшы эле инвестициялар келип атат, өлкө өнүгүп атат деп айтып калышат. Анан эми бизге дагы мындай карама каршы сөздөр да болот да. Кошомат кылып атасыңар дегендейчи. Эми бул жер науканын айтылганын айтып атабыз да. Илим ушундай. Алтылар бриллиант общество чындыгында. Буларга мындай уктап жатса деле өзүнөн өзү боло берет да. Жакшылыктар боло берет. Алтылар. Кайдан жайдан өзүнөн өзү боло берет. Анан булар бар жерде 6 деген адам үйүңдө болсочу, тамак аш толтура болот, оокат дүйнөң деле түгөл болот. Баягы 6 түшкө чейин укташы мүмкүн, бирок ал уктап атса деле өзүнөн өзү бир нерселер келе берет үйгөчү. Кененчиликте жашайсың. 6 бар жерде ушундай болот. Өзү берет Кудайымчы. Анан ошол социаль илимде айтып калат, ошол үй бүлө бир кандайдыр бир заслугасы үчүн Кудай Таалам ошол үйгө 6 деген баланы берет дейт. Карасаң, ушундай сонун нерсе бар да. А сен ошол үй бүлөдө сен бир туура эмес иштерди кылсаң же недовольный болсоң, бир нааразычылыкта жүрсөң, наоборот ошол үйгө 4-тү берет экен. Ушундай эмеси бар да. Анан естественно, алтылар шунчалык бриллиант общество, сонун деп мактаганыбыз менен минус жагы бар да любой жерде. Баягы тыйындын монетанын 2 бети бар дегендей. Дегендей эле ошол алтыларды эмне бузат дегенде излишество. Көп нерсе бузат. Тамактын көптүгүнөн, акчанын көптүгүнөн, байлыктын көптүгүнөн кайфовать этип жаткан жакшы көрүшөт да. Анан жыйналбайт да үй. Туурабы? Мисалы үчүн кээ бир үйдү байкайсыңбы? Босогосунан эшиктен келе аткандан баштап эле бытылдап эле жаткан да, тигиягы деле, биягы деле, дарбазаны ачкандан баштап элечи. Бирок өздөрү кебелбей эле сонун эле басып жүрүшөт, жашоосу өтүп атат, сонун эле да. Может, сонун бир дорогой диван сен ага жетпей жүрөсүң да, ал эшикте жатышы мүмкүн да. Жаанда, карда, бир сонун ковер эшикте илинип турушу мүмкүн. Кар жаап атсачы, сен ичиң куйкаланат да, эми алып коюшпайбы депчи. Алтыларга айтып көрсөң, алабыз, кар бүтсүн деп коюшу мүмкүн да, мындай. Же болбосо, жаан бүтүн кургандан кийин алабыз деп койсо, сен жаман болосуң да. Кантип ушундай болсун депчи. Камырабайт экен. Камырабайт. Байлык буларга өзү келет да анткени. Ошон үчүн булар аны баалабайт. Булар эмнеден бузулат дегенде, ушул көп бар массаба көп боло бергенде, булар ошону минуска түшкөндөр эми. Плюстагылар, минустагылар болот да. Адам өзү эки жактуу болуп атпайбы? Анан минустагылар, конечно, ошо баалабай, ошону эле ичип жеп эметкиси келе берет да. Анан үйсүн жыйнабагандар көбү алтылар болот. Үйүнө барсаң, сонун бир жакшы эле жумушта иштеген бир жакшы таанышым бар. Өйдө жакта эле жакшы эле иштеген кыз, анан консультацияга келип калыптыр. Анан комнатаң өлө чачыкпы десе, жок, точно деп күлүп атпайбы? Тамакты кандай жасашат алар? Тамакты жакшы жасашат. Жакшы жасайт. Анткени булар өздөрү эме да, мындай бардык нерсени со вкусом кийинишет, кийингенин жакшы билишет, баалуулукту жакшы көрүшөт. Мисалы үчүн бриллиант общество деп, булар бриллианттар менен алтындар, бирдемелерин баарын тагынып жүрөт, 6 деген аялдар. Эркектер дагы жакшы кийинип жүрүшөт. Бирок үйүнө барып жашаган жерин көрсөң, жыйналбайт да. Өзү кой чыгат, бирок ошол комнатасына кирсең, бай алтынынчы. Байпагы бир жерде, батеги бир жерде болушу мүмкүн да, бирок эшикке чыкканда чеп жейип алып чыгат. Сен анын жанында баскандан уяласың да, ушундай да. Баласынын каршылыгы төгүлбөй. Ооба, точно. Точно айттың.
Кутман күнүңүздөр менен достор. Кутман күнүңүздөр менен суроолор боюнча, суранычтар боюнча 18 мартта көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 21 күндүк интенсив курсубузду кайрадан баштаганы турабыз. билим бизге эмне үчүн керек, бул илимди алып сиздер эмне кыласыздар, кереги барбы, кереги жокпу деген нерселер да. Бул курста сиздер менен 21 күн бою болобуз. Курсубуз онлайн форматында Telegram каналда, закрытый каналда болмокчу. Курс жүрүп жатканда 3 жолу сиздер менен офлайн жолугушуу болот. Жана онлайн жолугушуулар өтүп турат алыстагылар үчүн. 9 сабак болот. Бул 21 күндүн ичинде 3 жолу офлайн жолугушуу болот. Бул жерден жолугушуп дагы билимди тереңирээк түшүндүрүшөбүз, же болбосо алган билимибиз менен бөлүшөбүз. Бул жолугушууларда сиздердин өзүңүздөрдүн курс учурунда жакшы түшүнбөй калган суроолоруңуздар менен кенен талкуу болот, мини разбор болот. Сиз менен чогуу отуруп, баягы маңдай тескей отуруп, сиздин суроолоруңузга кенен жооп аласыз. Бул курста мисалы сиз бизнес иштетип атсаңыз, же жаңы бир бизнес ачкан жатсаңыз, сандардын энергиясы сиздерге кандай иштеп берет экен, сиздин жылыңыздар кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет экен, ушуну билсек болот. Экинчиси, мисалы мамиле, бала тарбиялоодо болобу, же жолдошуңуз менен болобу, же кайын журт менен болобу, же өкмөт менен болобу, ошол маселени дагы ушул курстан сандардын призмасы менен билсек болот. Кайсы кесипти тандасам болот деген, кайсы мага ылайыктуу болот десе, ушул курстардан алсаңыздар болот. Курска, сабакка келгендер сандардын энергиясын түшүнүп, сандардын призмасын түшүнүп, ошого жараша андан аркы иш аракетиңерди кылсаңыздар аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Жолдошун түшүнбөйт, балдарын түшүнбөйт, айлана тегерегиндеги адамдарды түшүнбөйт, күнөөнүн баарын башкалардан издешет. Материалдык жаатында дагы акча кармай албай атам, акча чогулта албай атам, карыз болуп атам дегендер андан бешбетер көп. Ошол эле учурда ден соолук жаатында дагы көйгөйлөр жок эмес. Ушул бардык көйгөйлөрдүн ачкычына бир эле ачкыч бар. Бирок ошол бир эле ачкычты табуу дагы оңой эмес болуп жатат. Ошондуктан сиздерди көйгөйүмдүн ачкычы деген бир ачкычты табуу үчүн ушул курска чакырабыз. Андыктан катталыңыздар, жакындарыңызга айтыңыздар. Чын эле ушундай көйгөйү бар жакындарыңыз бар болсо, бир туугандарыңыз бар болсо, өзүңүздө бар болсо, курска катталып, ал курска катталгандын ичинен дагы бир аз мини разбор алсаңыздар болот. Өзүңүз жөнүндө бир аз түшүнүп алсаңыз болот да. Бул сизге жакшы мүмкүнчүлүк. Келиңиздер. Курска катталыңыз, 18 мартта сизди курстан күтөбүз.